Көпчүлүктүн суроосу менен элдик дарыгер Кенжежени маегине көңүл бурсак, анткени азыркы учурда уу коргош боюнча суроолор көп болуп жатат. Ушул теманын тегерегинде Кенжежеге суроо берип кайрылсак. Кенжеже, элдик дарыгерлер менен бир топ жылдан бери алектенип жүрөсүз. Өзүңүздүн кезибиңиз эмне эле? Ошол Кыргыз мамлекеттик университетинин биология факультетин бүткөм. Биология жана химия адистиги мугалимдик кесипти алып, ошол кесиптин аркасында канча жыл биологиядан, химиядан сабак берип, ошол эле мектепте 10 жылдай мектеп директору болуп эмгектенгем. Негизи кесибим биолог и химик. Элдик медицинада кызуу талкуу жараткан уу коргоштун дары чөбүнө болгон кызыгууңуз качан башталган? Эми мына азыр уу коргоштун жөнүндө бардыгы кызыгуу менен суроолор сурап атышат, интернеттен көрүп атышат. Бул уу коргошунга болгон кызыгуум кичинекей бала чагымда эле башталган. Анткени атам уу коргошу менен ушу көп эле кишилерди дарылап жакшы кылган. Атам убагында ушул улуу ата мекендик согуштун катышуусу, көрөгөч, акылдуу, убагында Завройоно мектеп директору болуп иштеп жүргөн билимдүү адам болгон. Анан ошол биз кичинебизде уу коргошундун тамырын алып келип, буну мындай кылып кайнатып атканын, ага кошулган чөптөрдү кандай кылып жыйнап келип, андан кийин аларды сактап атканын, кургатып аткандарын баарын көрүп жүрүп, кийин 9-10 класста Сагын эжекебиз биологиядан сабак берип калганда, мен өтө көп суроолорду ошол эжекеге берет экем. Жалаң ушул уу коргоштун жөнүндө, анан өзү негизи кичинемден өсүмдүктөргө жакын элем. Анан ошон менен 10 классты бүткөндөн кийин биология факультетине кирип, биология факультетинде окуп атканымда, ошол кезде атам айтар эле: "Кызым, уу коргоштун жөнүндө жазылган китептер кыргызчасы болобу, орусчасы болобу, мага алып келип берчи" деп. Анан мен ушул китеп магазиндеринен карап, Абдулхаялдашевдин "Аконити" деген китебин, жана да бир 3 китепти алып койгон экем. Ошолордо жазылгандар өтө жакшы жазылган китептер да. Анан ошону менен кызыгуум арта берди. Университеттин 2-нчи курсуна чейин көп ошол материалдарды, көп китептерди чогултуп, анан физиология растений деген сабагыбыздан берген эжекеге баягы иштеримди көрсөтсөм, ой, бул келечекте бул мындай аракетиң менен келечекте биология илиминин кандидаты, биология илиминин профессору болосуң деп мен шыктандырган эле. Анан эми турмуш деген ар кандай болот экен, кийин айылдык мектепке иштеп калдым. Анда дагы ушул бул уу коргошунга болгон кызыгуум, уу коргошунга болгон баягы жыйнаган материалдарымды токтоткон жокмун. Уу коргоштун өзүмдүгү тууралуу кенен түшүнүк берип кетсеңиз, деги эле уу коргоштун дары чөбүнө болгон кызыгуунун качан башталганын? Уу анан коргоштун яд пуля деп которулуп атпайбы? Анан эмне себептен дегенде, бул Абу Али ибн Син, Гиппократтын заманынан бери келаткан бул чөп белгилүү чөп. Бул азыр эле белгилүү болуп, азыр эле элге билинип калган жери жок. Ошондон бери ошолор дары катары колдонуп келаткан чөп. Эми уу коргошун деп аталып калган себебин мен аябай окуп көрсөм, бул жоого аттанганда ошол жасалган окторду ошол уу коргошу менен каныктырып алып, дароо ошо тийгенде өлтүрөт деген сыяктуу кылып, ошого да колдонушкан экен да. Бул дүйнө жүзү боюнча эң эле көп уу коргоштун түрлөрү өсөт экен. 40тан ашык уу коргоштун түрлөрү өсөт экен. Бир жерлерде уу коргошундун бул күчтүүлүгү начар, бир жерде күчтүү болуп кетет. Ал эми Кыргызстанда болсо 8 түрү өсөт. Ошонун ичинен Джунгарский аконит, ошонун ичинен Талас аконити, андан кийин Каракойский аконит деп үчөө аябай белгилүү болот да. Анан уу коргоштун бул
тоодун бийик жерлеринде, тескей жагында эмес, күнгөй жагында эмес, тескей жагында семиз топурактуу жерлерде өсөт экен. Ошондой эле бийик тоолордун мындай бир тегиз жерлеринде, суулуу жерлерде, семиз топурактуу жерлерде өскөн өсүмдүк. Бул уу коргошундун өзүнүн тамыры колдонгонубуз менен бунун ар бир бөлүгү, жалбырагы, гүлү да колдонулат. Ал эми уу коргошун ошол бардык бөлүгү, жалбырагы, сабагы, ошондой эле тамыры да бардыгы уу болуп эсептелинет да. Ошондуктан уулуу чөптөргө кирет бул. уу коргошун менен кандайча элди дарылап калдыңыз эле? уу коргошун менен элди дарылап калганымдын себеби турмушка чыкканымдан кийин 1 жылдан кийин кайнатамдын кызыл өңгөчү менен ашказандын ортосунда шишик пайда болду да, опухоль пайда болду. Мына ошондо бул район центрине, больницага жаткызганыбызда операция жасасак да, жасабасак да мынчай деп өтө кыска срокто айтып койду. Анан келатып ойлонуп атама кайрылып кетели десек, атам ошондо менен могу чөптөрдү уу коргошунда алып кеткениң дагы өзүң даярдап кайнатаңа ичире баштайсың деди. Анан ошондон баштап анан кайнатама ичирип баштадым. Тыкаттык менен өзүм даярдайм. Кечинде ичирем, жаткызам, 3 маал ичирип жүрдүк. Баягы мынча кыска срокто айткан кайнатабыз кайра жашоосу аз калды деген кайнатабыздын өмүрү узарды. Кайрадан жумушуна чыгып кетти. Анан 2 жыл 4 ай дегенде ушу декабрдын аягы эле бул тердеп коңшубуздун ушу бээсин ошо жылкысын союшуп атып тердеп келип муз аралашкан сууну ичип алып туруп кайрадан ошол тамак өтпөй баштады да. Анан ошол кезде атамда жанагындай уу коргошундун тамыры запас болбогондуктан кайнатам 1 айдай акырын тамак өтпөй анан кийин 1 айдан кийин кете берген да. Эч кандай ооруган эмес, эч кандай обезболивающий ичкен эмес. Анан көрсө кийин байкасам, бул уу коргошун ичкенде эч кандай неме болбойт экен да, ошондой өтө катуу жана онкологиялык ооруларда сыздатып оорта турган, морфий сая турган оорулар болот да, боль болот, ошондой болбойт экен кийин байкасам. Анан ошон менен кийин гастрит болуп калган кызыма ичирдим. Өзүм бир операциядан кийин аябай катуу кыйналып, кайра больницага жатып ичим көп. Ошондо өзүм ичип жакшы болдум. Башкача айтканда мен өзүмдүн үй бүлөмдөн баштадым да. Ошол бул жерде мындай да бир суроо болуп атат да, үй бүлөңүзгө да колдонуп көрдүңүз беле ушуларды? Үй бүлөмө колдонгом деп айтып атпайм. Мына кайнатама ичирдим, анан кийин кызыма ичирдим. Анан өзүм ичкенден кийин мен бардык жол жобосун билип калдым. Анан анча-мынча билбегендеримди атама барып сурап, жазып алгандарым, атамдын кол жазмасы алиге чейин бар менде. Анан ошол жазып алгандарымды колдоном. Мен мындай кийин анан элди дарылап калган себеби эмнеде деп атпайсызбы? Анан кийин мен ушундай уу коргошун дегенди кызыгып, чогултуш керек, тиги бу деп сүйлөп жүргөнүмдөн баягы ичип жүргөнүмдү билип, анан кудалар айла жок, баягы биз Советтер Союзу учурунда иштедик да. Куда сөөктөр, ошондойлорго акырын жашырып, эч кимге айтпа деп ичирип жүрдүм. Анан кийин ичирип жүрдүм, шаарга келгениме 12 жыл болду. Андан кийин келип ушул бир Шамбала газетасы колума тийип калгандан кийин карасам, элдик дарыгерлердин баары ошол жерде экен. Анан кызыгуум артып, кандай кылсам деп балдарым менен кеңешип, иштесемби, иштебесемби деп жүрсөм, бир күнү Атургүл Мамытовна элдик салттуу дарыгерлер ассоциациясын ачып, анан ошого калуучуларды элдик дарыгерлер чакырып аткан экен, диплом, сертификат беребиз деп. Анан ошол жерде Шитяков деген доцент наук, пенсиядагы киши, кыргызча, орусча сүйлөгөн, ошол кишиден 6 ай окудук, билим алдык баягы. Андан кийин, ошондон кийин анан акырындап баштадым. Ошентип башталып кеткен. Эми элдик
Дарыгерлер ракты айыктыра албайт дегенге сиздин пикириңиз кандай? Эми рак боюнча мисалы үчүн суроо берип атасыз. Ушул рак боюнча кээ бирлер жазып жүрөт да. Мен 100% ушундай айыктырам ракты деп. Мен ушу Бишкектен эле бир киши ушинтип табып деп чыкканда мен ошол кишинин сүрөтүн көрүп, өзүнүн сөзүн укканча аябай шашканда, ушул өзүбүздүн Кыргызстандан ошондой киши табылдыбы деп. Анан мен ал 100% айыктырам дегенге, 100% айыктырам дегенге өтө деле кошула албайм. Бул ракты айыктырыш үчүн биринчи, экинчи стадиясындагылар, жаңы башталгандар кайтат. Мисалы үчүн аттарын мен оорулардын эч кимсинин аттарын айтпайм. 48-тегі келин келди, тилине түрткеле чыгып жүргөн экен десе, ооруп жүрүп анан врачка барса, онкологияга жибериптир. Онкологиядан биопсия алгандан кийин ошондой жаман оору болуп, тилиңин теңин кесебиз деп атканда мага келди. Мен дары ичирип, тилине жанагы уу коргошунан жасалган настойканы басып отуруп, таптаза агып кетти. Андан бери 12 жылдай өттү. 12 жылдай өттү. Ошондой эле дагы бир көлдөн бир жигит келди, өпкөсүнүн сол өпкөсү рак, мынчанчы стадия, алып ташташ керек деп. Анан операциянын астында бирөө айтыптыр, бекер бычак тийипсиң, ушу кенжежеге бар деп. Анан келип калды. Келгенде анын состояниясы өтө начар болчу. Анан эми биринчи кудай, экинчи врач бара береми, айланайын десем болушпайт. Анан дарылап көрдүм. Мына ал жигиттин жашаганына таптакыр айыгып, жакшынакай операциясы жок айыгып кеткенине 10 жыл болду. Анан мен биротоло рактан 100% айыкпайт деп айта албайм. Ошондой эле дагы оштон бир аксакал 10 сантиметр болгон немеси опухоль боорунда, химияга да болбойт, лучка да болбойт дегенде аны чыгарып коюшкан экен. Анан ошону дарылап отуруп, мына быйыл 5 жыл болуп калат. 4 жылдан ашып баратат, 5 жыл болуп баратат. Баягы 10 сантиметр дегени 2,5 сантиметр калыптыр, бирок таптакыр кеткен жок экен. Ошон үчүн мен таптакыр айыгат же айыкпайт деп да кескин айта албайм. Эртерээк стадиясында болсо айыгышы мүмкүн. Ашказанынан, башкасынан көп эле ушундай айыккандар бар. Интернетте же жана башка булактарда уу коргошонду колдонуу тартиптери жазылып жүрөт. Ооругандар өзүлөрү деле даярдап алса болобу? Эми бул интернетте кийинки кезде мынагу өтө көп чыгып кетпедиби? Бул уу коргошун жөнүндө. Анан бул уу коргошунду тапса болот. Барып казып алса да болот. Базардан сатып алса да болот. Бирок өзү даярдагандарга мен каршымын. Көп эмне себептен уу коргошундан коркот? Анткени өздөрү туура эмес даярдап алып, ошондон ууланып калышы мүмкүн да. Мен мисалы үчүн кайнатылган түрүндө даярдайм. Кайнатылган түрүндө даярдайм дагы. Онкологиялык ооруларга 10% башка дагы 5 дары чөп кошулат. Дагы ооруларга дагы башка, суставтарга башка, боор жака башка оорулар. Ошону менен муну даярдаганды билиш керек да. Ошону менен кайнатылганы дагы да тамчы менен дарылайм. Ошондой эле сыртынан наружное применение бул сыртынан дагы ошондой эле настойка менен өз ыкмам менен дарылайм. Азыр мен бул ар ким өзүнүн даярдап алганына таптакыр каршымын да. Мага келе берсин же ушундай деп ойлоп аткан жокмун. Просто бул өтө уулуу өсүмдүк да. Туура эмес даярдап алса дагы. Ар бир дарыны даярдаганда, ар бир курстун даярдаганда ошол мынча литр деп берем кайнатылганын. Ар бир жолу ошол бөтөлкөнүн баклажканын оозунун бекиттерде сөзсүз өзүм проба кылып ичип көрүп, дозасын тууралап тургандан кийин жабам да. Что передозировка болуп, ошондон эле ууланып кала тургандай кишилер болот да.
Ошон үчүн өтө сак болуп абайлаш керек. Азыр могул коронавирус оорусуна да ушу уу коргошун колдонсо болот деген сөздөр чыгып, талаш тартыш маселе уурулат. Бул талаш тартышка мен кошула албайм. Эми өздөрү эметсин, мынакей биздин министрибиз дагы, ошондой эле президентибиз дагы бул уу коргошундун кандайча кантип колдоно тургандыгын бир сыйра айтып кетишти. Мен бирок буга чейин пневмонияны собственно эле кылып дарылап жүрчүмүн. Пневмонияны дарылап жүрчүмүн. Андан кийин былтыр карантин башталганда өзүмдүн бала чакаларыма ушу эл менен иштешип атасыңар, силердин жумушуңарды токтоткон жок. Күндө кечинде мынча граммдан ичип коюп жаткыла деп, анткени өпкө өзүнүн ишин кармап турат да жакшы кылып. Анан мен коронавирус жөнүндө эчтеке деп айта албайм. Та бир суроо. Кыргызчылык касиетке көз карашыңыз азыр динге көбүрөөк басым жасалып кетип, биздин кыргызчылык касиет кичине басым кансып атышат, ушуга сиздин көз карашыңыз? Мен эч кандай каршы көз карашым жок. Мисалы азыр орозо айы. Орозо кармагандар кармай берсин, 5 убакыт намаз окугандар окуй берсин. Дем салдырам дегендер дем салдыра берсин. Адамдын өзү эмнеге ишенип атса, ошону жасай берсин. Эч кандай каршылыгым жок. Мен айтайын дегеним, азыр кыргызчылык касиетке көрүнгөндөрдүн баарына ширик деп туура эмес сөздөрдү айтып атканыма. Эми кыргызчылык болгондо мен өзүмдү кандай деп эсептейм? Медик деп эсептебейм. Таза эле динге берилип эле мен отуруп алган жерим жок. Ушул ар бир оору келгенден кийин ошону жазып коем дагы, интернеттен карайм, китептеримден карайм. Ошол оорудун маңызы, негизи эмне болуп атат? Бизде мисалы үчүн ашказанынан зарна болуп атат десе, мынтип жазып чыгышат да. Сода ичип коюш керек, сабыз жеп коюш керек, анан тиги. Ошол зарнаны эмне пайда кылып атат? Ошонун ачагы каякта? Вот ошону дарылаш керек да. Анан аны дарылагандан кийин өзүнөн өзү эле оорулар аягат. Сиз 22 жашымдан баштап уу коргош менен дарылап келатам деп атпайсызбы? Канча киши дарыладыңыз деген суроо? Мен шунча жылдан бери. Мен көп киши дарыладым. Анан мынча киши деп айта албайм. Көп киши дарыладым. Былтыр мисалы үчүн карантиндин учурунда да көп киши келип атты. Анан эми ошол аны да ыгынтап дарылап аттым. Сиздин ушу уу коргошунду колдонгонго ушундай табыпчылык кылганыңызга сертификаттарыңыз барбы? Сертификаттарым көрсөтсөм болот. Мына бул Төрөкул Айтматов мектебинде иштегем негизи Шекер айылда. Ошол учурда иштеп жүргөндө Болжурова министр кезинде эл агартуунун отличнигин алганмын. 18-жылы чакырып алып мектептин ардактуу мугалими деген наамды беришти. Ал эми булар болсо ошо өз эмгегимдин артынан алган жылдын мыкты дарыгери деген наамдарым. Мына бул 17-жылдагы алган сертификатым. 18-жылы алган сертификатым тетигил мынакей. Эл сыйымынын ээси Асылзат Нуркуловдун фондунан берилген бул төш белгиси менен сыйлангам. Андан кийин 19-жылы Улукман төш белгиси менен сыйландым. Быйыл 20-жылы болсо насаатчы калктын кадырман инсаны деген төш белгиси менен эмгегимди баалап, ушундай жакшы жетишкендиктер болду. Андан кийин баягы 6 ай окуп сертификат алганыбыз мынакей сертификатым, алган бааларым, экзамен берип туруп өткөн бааларым, жалаң бээрди 5 менен тапшырып, башкача айтканда кызыл дипломго ээ болгом. Ар бир оорулар келип кеткенден кийин, жана айтпадымбы, ошол оорулар келип кеткенден кийин ошол убакыттап ого окшогон китептерди пайдаланам. Бул дагы бир жак чет эле болуп атат. Ошол китептерден, ошондой эле интернеттен дагы карап, ушул туура болуп атабы деп туруп, өзүмдүн эмгегимди туура иштегенге аракет кылам да. Анткени эл ушул оору менен кыйналганынан, анан
врачтарга көрүнүп баарынан кийин андан кийин ушу элдик дарыгерлер деп анан аракет кылып калышат да. Вот ошого жооп бергендей кылып туруп жакшылап дарылаганга аракет кылам. Эми булар дагы бир чыккан журналым жок болуп турат эми берде. Жылдын мыкты кербен башчылары, жылдын мыкты дарыгерлери, ушулардын катарына бизди кошуп жанагы алган диплом көйлөктөрүбүзгө кошуп журналдарга, газеттерге чыгаргандары. Бул уу коргошун дарысын кайсыл ооруларга колдонсо болот? Кайсы ооруларга? уу коргошунан жасалган дарыны ошол мен жанагы айтып атпаймынбы? уу коргошунун өзүнө эле эмес, кошо турган чөптөрүм бар. Ошол боюнча бир 5-6 түрдүү кылып дары жасайм да. Ошол дарылардын бардыгы ушул мен дарылап жүргөн оорулардын баарына кетет. Мисалы, ички органдардын жаралары, шишиктери, ички органдар болгондо бүт бардык ички органдар кирет да, туурабы? Ошолордун жаралары, онкологиялык оорулары, боордун онкологиялык оорулары, ошондой эле гепатит В, С, Д. Мен мурда атаман үйрөнгөндө бул гепатитти канча жыл боюнча дарылабай эле боор десе эле жок бул уу кете бер деп эле эметчим да. Кийин өзгөндөн бир жигит келип калды, ушундай гепатит С 1,5 миллион деп. Анан ошол жок дарылабайм десем, ал башка ооруларды айтып алып кетип, ошо ичип, анан кийин биякта Кореисте учетто турат экен. Ал ушундай бир уу чөптү ичип келдим десе, не может быть деп таптакыр ишенбей, анализ алса не обнаружено. Эртеси анализ алсаң не обнаружено. Анан Алматыга жиберип, ошол жактан таза чыкканын мага көргөзүп берип, ушул жолу ачып кетти да ошо жигит. Анан гепатит В, С, Д, цирроз печени дагы ошо өтө кеч болуп кала электер мага келип, сопсон болуп иштеп, кайрадан жашап жүргөндөрү бар. Аялдардын ар кандай оорулары, бу эркектердин оорулары, ошондой эле пневмония, плеврит, жанагы өпкөсүнөн суу алдырып аткандар, андан кийин ашказан ичеги, түз ичеги, жоон ичегидеги полип. Муну полипти медицинада операция кылып алып таштайт, ал кайрадан эле чыга берет. Бул уу коргошу менен полип таптакыр. Аялдардын эмесинде дагы бул полип таптакыр кетет. Ошондой эле подагра оору. Бул эми подагра оору деген жакшы жашоонун оорусу деп коет кыргыздарда. Аракты, этти көп жегендер. Мына ушул бул мочевой кислота организмден чыкпай, ушунун баардыгын акырын буза берет экен. Бул уу коргошундан таптаза агып, жакшынакай болуп жүргөндөр бар. Баягы өзүнүн бут кийимин өзү кие албай калгандар сопсон болуп агып. Ошондой эле мээн шишиктери. Мына мээн шишиктери боюнча гипофиз аденома деп атын айтпай эле коеюн, көлдөн бир аял келип калды. Экинчи операция кылып шишигин алып таштаган экен мээден. 1,5 жылдан кийин давлениеси көтөрүлүп, кайрадан ооруп, кайрадан ушу операцияга киресиң деп калган экен, өсүп атат деп. Анан менин дарымды ичип таптаза агып кетти. Ошону менен ал жердеги врачтар деле билет. Кээде мага жиберип калат. Ошого барып көрүңүзчү элдик дарыгерчилик менен деп. Так, андан кийин дагы тери оорулары, псориаз. Псориаз оңой менен айыкпайт. Мен дарымдан сопсон болуп, былтыр Оштон 11 жашар кыз келген. Баягы псориазда кийинки эпителитиканы күйүлүп чөөрөт. Улам жаман болуп, кыпкызыл болуп калды, сабакка бара албай калды деп келген. Ошол кыз былтыр эмес, 2 жылдан ашып баратат. Ошол кыз мен дарымдан айыкты, кайра кармаган жок. Демодекс дегенде ошо келгенде аябай чочуп, жок буну тери оорулар больницасында бар деп жатып, өң өчүп жакшы болуп баратат деп туруп, больницадан чыккандан кийин кайра кармап, кайрадан эле чыгып атканда мен дарымды ичип таптаза агып кетти. Ошондой эле боордун курту, мына альвеоз. Биринчи жолу Клара деген келин келген, каяктан экенин айтпай эле коеюн. Ичине суу толуп, өзү сапсары, денеси дагы сапсары болуп, бул врачтар эмне кылаарын билбей, ошо жаман болуп калган экен.
бул келип таптаза аякты. Андан кийин дагы бир түштүктөн бир келин, ал 3 жолу операция болгон экен, 4-үнчүсүнө келбей калды. Эмне себептен дегенде, менин дарым менен жакшы болуп кетти. Бул альвеокоз менен дарылап, анан жанагы печендин жанагы гепатит В, С дегендери дарыланып атканда, бул эми балким медиктер ишенбеши мүмкүн, бирок ушулардын баары аныкталып, мен жанагы ыраазычылык каттарын жазып атышат газетке. Ошондой эле кайра келип калышса, мага жазып берген китептери бар. Ар кандай сөөк оорулары, андан кийин онкологиялык оорулары. Өткөндө 1,5 жылдай болуп калды. Бир орус жигит келиптир, электрик болуш дейт экен өзү. Эми 50ден ашып калган жигит. Ал баягы каптама тиши баягы ууртун акырын неме кыла бериптир да, болячка кыла берген, жаман боло берген. Андан кийин стоматологторго барса, тигин менен чайка, буну менен чайка дей берген. Анан кийин уже онкологияга жиберип, өтө жаман акыбалда мага келди. Анан ошол жигитке дары ичирип, ичинен дагы, сыртынан дагы компресс бастырып отуруп, агып азыр Россияда кээде WhatsApp менен жазып калат. Андан кийин ар кандай онкологиялык оорулар. Мисалы үчүн Оңол апа бар чыгар деп ойлойм. Бир Оңол апанын ушу мурдунун сыртына чыккан экен. Врачтар эми лучкада, химияга да болбойт, бул эми өзү карып калган, мынчада жашта киши экен деп чыгарган экен. Ошол апа таптаза агып кетти. Ал убакта 70'te болчу, эми азыр канчага чыгып калды, барбы, ал апа жокпу билбейт экем. Чынында мен ушул жакшы болуп кеткен ооруларды дагы эч качан аттарын айтпайм. Анткени кимге приятно ушундай оору бар эле деп турганы. Ошон үчүн аттарын айтпай эле койгонум туура. Дагы бир суроо. Кайсыл ооруларга колдонууга болбойт? Гемоглобини өтө төмөн болгондо уу коргошун ичирүүгө болбойт. Ошол себептен мен аккан, менен ооруган ал деле рак крови болот, бирок ошолорго ичиргенден корком, ичирген жокмун. Ошондой эле гемодиализ алып аткан дарга ичирбейм. Анткени эми бөйрөгү тигиндей акыбалда болуп калганда кан төлө калыбына келип калсын деп канча жолу келишти, бирок жок, ичире албайм, жок, дарылай албайм деп жиберип коем. Ошол менен жанагы сизге дагы бир суроодо кант диабетине колдонсо болобу? Кант диабети деген өтө коварный оору да. Бирөөдүн көзүн алып атат, бирөөдүн дагы бутун кестирип атат, башка болуп атат. Кант диабети менен ооругандар дагы менен көп ичет. Анткени буну ичип турганда канды тазалап, ошондой оору пайда кылбайт экен. Бирок баягы уйку бези иштебей калган, зил бөлүп чыгарбай калган, дарысын иче берет, инсулин сайынса сайына берет. Эгер жаңы эле башталып келатса, жанагындай бир жаман оору, бул токтотот экен. Акыркы бир суроону берип коеюн. Азыр элдин баары туура эмес тамактангандан толуп кеткендер көбөйүп кетпедиби? Ооба. Арыктай албай атышат, тушуга колдонсо болобу? Бул аппетит ачат да. Кайра ого өтөр тамакты бат-бат аш кылдырат. Анан алар келсе ого өтөр толуп кетет да. Аларга туура эмес. Туура эмес. Эми оору эч нерседен пайда болот экен да. Нервтен, аша тамактангандан, анан суук тийгенден. Мына ушул үчөөнөн абайласак эле, Кудай адамга өмүр берет экен, элдин баарына. Бирок каарылыкты элдин баарына бербейт экен. Ошо каарылыкка жетиш үчүн биз ошолордун баарын сактап, жакшынкай болуп жүрүшүбүз керек экен. Эже ушул азыркы убакта негизи көз оору көп болуп атат. Ооба. Телефон менен көп отуруп атышат, анан катарак оорусуна дагы чалынгандар көп болуп атпайбы? Ушу катарак оорусуна колдонсо болобу ушул? Жок, болбойт. Мен буга таптакыр каршымын. Анткени бул уу көзгө бир тамчы, кичинекей эле тамчы метсе көздү оюп кетет. Бул өтө ал катарактан оңдоюп, анан катарактага туура келет дегенге мен ишене албайм.